Облус борбору Нарын шаарында кайра иштетүү багытында 45 миллион сомдук 5 долбоор даярдалууда. Ал эми калаанын инфратүзүмүн жакшыртуу жаатында 13 долбоор бар. Аларды ишке ашыруу үчүн 94 миллион сом керектелүүдө. Биздин планда ошо ар жыл сайын 2000 метрден кем эмес ирригация системасын оңдоо пландалды. Бул шаар ичинде жол кыймылын көзөмөлдөөчү атайын видеокамераларды орнотуу. Нарын шаарындагы саркындуу сууларды тазалоочу жайын реконструкциялоо деп пландалды. Ал эми облус аймагында ири өндүрүштүк долбоорлордун башталары күтүлүүдө. Алар Нарын районуна кыш чыгаруучу ишкана, Кочкор районуна таштандыны кайра иштетүүчү, Жумгал районуна минералдык суу чыгаруучу ишкана куруу мерчемделген. Мындан сырткары туризм жаатында алгылыктуу иштер алып барылууда. Райондордо, шаарда өндүрүш ишканаларын ачууда, тиешелүү жерлерде трансформациялоо боюнча иштер жасалууда. Андан тышкары заманбап талабына ылайык туристтик маалымат борборун куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Жакында бардык райондордо туристтер үчүн кемпингтерди куруу иши башталат. Эң эскиси Нарын облусунун туризм тармагын туруктуу өнүктүрүүнүн 2022-26 жылдарга карата стратегиялык планы иштелип чыкты. Ушул жана башка маалыматтар Агахан өнүктүрүү уюмунун жана облус башчысынын Нарынды өнүктүрүү боюнча консультативдик кеңешинде айтылды. Анда облустун ар кыл тармагындагы аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилип, көйгөйлөр ортого ташталды. Ошондой эле Агахан өнүктүрүү уюмунун дипломатиялык өкүлү уюм тарабынан облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү багытындагы ишке ашкан долбоорлорду санап өттү. Эң эле приоритеттүү багыттарыбыздын бири билим берүү. Сиздер билесиздер, Нарында Борбордук Азия университети жана 2006 жылдан бери профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби иштеп келатат. Бул жогорку окуу жай жана мектеп бардык курактагы жарандарга заман талабына ылайык билим берүүдө. Ал эми Кыргызстан инвестициялык банкы жана биринчи микрофинансылык компания чакан жана орто бизнести колдоо аркылуу ар тарапты камтыган экономикалык өнүгүүгө жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле айыл чарба инновациялары, сапаттуу азыктарды өндүрүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлор иштеп жатат. Маданий тармакта Кыргызстандын бай маданий мурасын таануу жаатында иштер жүрүүдө. Аталган уюм тоолуу Нарын облусундагы көйгөйлөрдү жана муктаждыктарды чечүүгө салым кошкон өнөктөштүк жана достук кызматташтыгын мындан ары улантат. Алсак, Нарын шаарын туруктуу өнүктүрүүгө карата Швейцария өлкөсүнүн 6,5 миллион доллар өлчөмүндөгү грант бөлүнүүдө. Бул долбоор Борбордук Азия университети менен биргеликте ишке ашмай болду. 6 миллион швейцариялык франк, азыркы курс менен 6,5 миллион доллар болот экен. 4 жылдык программа. Азыр биринчи траншы акча каражаты келип түштү. 27-синде ошо меморандумга койсок, жумушубузду чоң баштайбыз. Бул каражат Нарын шаарын туруктуу өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалат. Ал эми конкреттүү түрдө кайсы тармак экендиги Швейцария элчилигинен келген өкүлдөрдүн катышуусунда боло турчу меморандумда белгиленет. Меморандумга кол коюу күнү 2022 жылдын 27 майы деп белгиленди. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары.